Арбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөр. Орусия Украинанын ортосундагы согуш кызуу күчөп атат. Соккулар Москванын тегерегинде болуп атат. Албетте эмне болгонун акыркы 4 күнгө таяналы. Бул деген 16 жана 19 башоона да. Эмнени кайсы куралдарды колдонушту, кандай, мисалы үчүн аягында биз эмнеге кайрылабыз? Видеону мобилизация мигранттарды мобилизация башталабы ушул күзүндө. Жана бензин боюнча дагы бир аз сүйлөшөбүз. Бензин эмне болуп атат, андай сөздөр болуп атат. Ушул нерсени сүйлөшөбүз жана жалпысынан ушул жалпы геосаясий контекстти дагы бир тийип өтөбүз да. Эми эмнеси тастыкталды, кандай пропаганда фейктер жүрүп атат, ошонун боюнча көрөлү. Мисалы үчүн украиналык каналдарда пропаганда фейктер жүрүп атат. Искандер заводун талкаладык дейт. Эми Орусия Искандер фейк. Воткинск заводу 20-21 февралында сокку алган. Жылдын да. Ал эми 16-19 башоонада сокку ошол Искандер заводторуна болгон эмес, башка жерге болгон. Орусиянын ошол заводтордо ракеталар орусиялыктар жабдыктарды башка имараттарга көчүрүп, жана ошол өзүнүн өнөктөштөрүндө Корея мисалы ошол жерден ракеталарды алып, бул муктаждыкты жаап жатышат. Ошон үчүн Орусия толугу менен украиналык фейктер аркылуу ошо ракеталарды жасай албайт. Прогресс рассвет жарым-жартылай тактык чыкты. Украиналык бул рассвет бул Илон Масктын Starlink деген долбооруна күчтүү атаандаш фабрикасын Украина кыйратты дейт да. Сокку 15 башоонада болгон, 18 башоонада дагы ошол сүрөттөр чыккан, чатыры тешилип, сырткы зыян көрүнөт. Далилденген жок, бирок таза лаборатория ичинде эле жабыркады. Дагы эле ошол көп бөлүмдөрүндө жабдыктар сакталды. Ошондуктан бул спутник жасаган жана ошол Илон Маскка атаандаштык кылып турчу орусиялык Starlink же интернет рассвет деген долбоорду жасоочу ишкана толугу менен жок кылынган жок. Анан ошол Москвадагы blackout украиналык бүт күнү ошол жарыялашты, бирок Москвадагы блэк ушундай кыска мөөнөттө болуптур. Эми Орусиянын бийликтери айтып атат, баягы бир эле ирет өчүп кайра күйдү деп. Blackout Москва облусунун айрым тармактарында 5-10 мүнөт кардарга таасир эткен өчүү тууралуу жана баары бир тез санда эле тез убакытта алар кайра калыбына келтиришти да. Подстанцияларды, майда подстанцияларды кайра ишке келтиребиз деп ушундай ишканалары дагы айтып жатышат да. Курабыз, орнотобуз деп. Ушундай фейктер менен дагы күрөш. Орусиянын Украинага 16-19 башоона хронологияны сактап туруп, кандай ракеталар урду? Чабуулдар 4 күндүк динамика. 16 башоонада 106 атылды, Украинага 85-ин украиналыктар сокту. Ошол эле 16 башоонада 13 соккутуш ракета дрондорду. 17 башоонада Орусия Украинага 106-ны Украина түшүрдү, 14 бутага жетти. 18 башоонада 147 сокку болгон, анын 111-ин токтотушкан украинтер, бирок 19 ракета дрон буталарына тийген. Дал ошондой эле 19 башоонада 65 атуу болгон, анан 56-ны түшүрүшкөн, украинтер ону өз максаттарына тийди. Анан бул деген мындай айтканда 76 реактивдүү шахет катталып, 70тен көбү нейтралдаштырылганын айтылды да. Анан 16 башоонада ошо соккулар Оникс кемеге каршы ракеталар менен болду. Искандер М, С-400, КН-23 баллистикалык ракеталар, реактивдүү шахет колдонулду. Гербера жана башка ушундай жалган буталар, пародия сыяктуу дрондор колдонулду. Киевке атышты, Полтава, Днепр аймагына атышты. Украина 85 БПЛАны жана 3 ошол Хвасон 59-69 нейтралдаштырылганын билдирди. Кривой Рогтогу ArcelorMittal заводуна тийди. Аяктан каза болгондор бар экөө. Ошол заводдо жаракат 14 алды. Энергетика жана домна сектору жабыркады. Өндүрүш жарым-жартылай токтоду. Киев шаарында жана областындагы жаракат алды. 3төн ошол 6 киши. Бир өспүрүм дагы бар да. Сум облусунда бирөө, Запорожье облусунда 2 адам каза болгону кабарланды. Бул сандар эми улуттук жыйынтык эмес, бирок ушундай да. 17 башоонада Одесса Измаил порттун түйүнүнө сокту. Албетте Измаил районунда порт инфраструктурасына өрт чыкты, кийин өчүрүлдү. Орусия Коргоо министрлиги причал батыш техникасы бар ангарлар жана деңиз дрондорунун кампарларына урганын айтты. Reuters муну текшере алган жок да.
Анан Запорожье облусунда 60 калктуу конуш, 2 киши каза болду, 3 жарадар деп билдирилди да. Одессада орус тарабы патрулдук кайык жана күйүүчү резервуарларга бута болгонун билдирди. Олег Кипер деген ошол одессалык өкүл Толго желегиндеги жарандык кеме жабыркады дейт. 4 адам жаракат алды, 3 ооруканага жеткирилди дейт да. Биринин абалы оор дейт. Анан дан терминалы урулганы тастыкталган жок, бирок ошол ал тууралуу өрт болгондо ошол кампага маалымат бар да. Анан 18 башоонада печенеги деген тарапка сокку болду. Бандероль аттуу 2 канаттуу ракета колдонулду. Ушул жерден 10 жеке үй, кафе, почта, 5 дүкөн, 15 унаа жок кылынды. Владимир Зеленский айтты, бул соккуга сөзсүз жооп беребиз деп. Анан Олег Синегубов зыяндын көлөмүн жарыялады да ошол боюнча. Печенеги деген жерден албетте ушундай ракеталар колдонулганы өтө мындай каардуу нерсе болду да. Анан Сумыда Бездырик 43 жаштагы эркек каза, 35 жана 40 жаштагы 2 адам жарадар болду. Үйлөр, мектептер, дүкөндөр, автоунаалар жабыркады. Изюмда көп залптуу реактивдүү системаны аткылоо болду. Ошо Орусия тарабынан 5 жарадар, алардын арасында 9 жаштагы бала да. Черниговда Бандероль 38 жаштагы адамды жарадар кылды. Менадагы 2 кабаттуу үй, кампалар жана дүкөн өрттөндү. Дагы бир жерде 22 ошол тонна тоют күйдү да. Запорожьеде 18 башоонада толук сутка боюнча 2 киши каза болду, 10 жарадар, 19 авиациялык сокку жана ошол 192 зыян келтирилген ушул имарат билдирилди. Аба күчтөрү албетте соксо дагы ошол реактивдүү шахеттер токтотулбай атканын көптөрү айтышты да. Реактивдүү шахеттерге баягы атайын чоң ылдамдыктуу учуучу дрондор менен согуп атышат. Кээ бир ийгиликтер бар, бирок толугу менен бир ошол реактивдүү шахеттерге амал изделип жатат Украинада. Херсондо 8:50 ошол 19-нада кечөө FPV дрон маршруттук автобуска тийди. 4 улгайган адам каза, 5 адам жарадар, анын ичинде айдоочу болду да. Анан ошол Житомирден реактивдүү дрон Бандероль ракеталары полиция облустук имаратына тийди. 2 полиция кызматкери каза болду, кеминде 10 адам жарадар. Чатыр жана 4 кабаттуу имарат өрттөндү. Анан Украинанын Орусияга кандай соккулары болду? Алар да аябай катуу массалык түрдө болду. Орусиялык бийликтери билдиргендей, миңдеп согуп түшүрүп атабыз дейт да. Бул нерсени карасак, баллистика азыраак болсо дагы Украина тарабынан, бирок ошол дрондор Орусиянын дрондорунун санынан ашып жатат да. Ошол Украина өзү да өндүрүп дрондорду, кээ бир FPV дрондордун көлөмүн AQSh'га да сатканга үлгүрүп жатат бүгүнкү күнү. Жакынкы чыгышка ошол ПВО дрондорду сатып атышат. Украиналыктар ушундай катуу ички дрондорду өндүрүү күчтөрүн, өндүрүштүк күчтөрүн өстүрүп алышты да. Ошо 10 миллион дронго чейин жасай алабыз дейт жылына. Мындайынан карасак, көбүнчө Нептун колдонулду, FP5 Фламинго колдонулду, логистика жана энергетикага соккулар кескин болду да. 16 башоонада Москва областында жана масштабдуу толкун болду. Ошол Орусия коргоо министрлиги 822 атуу мындай дрондор түшүрүлгөн деп айтылып жатат. Бирок Подольскто 83 жаштагы адам каза, бир нече адам жарадар болду да. Колодинодогу Wildberries кампасына ири өрт болду. Анын ошо 60% күйдү деп айтылууда. Белгород облусу автобуска дрон соккусунан бир адам каза болду. Андрей Воробьев дейт, ошо Москванын өкүлчүлүгү муну Москва облусуна жасаган эң ири чабуулдардын бири деп атады да. Ошол 16 башоонада ушундай чоң сокку Москва областына болду дейт. 600 дрондон ашык. Орточо алганда Москванын областына ичине кирген да. 16 башоонада дагы Ростов-Каменскийге соккулар болду. Нептун канаттуу ракеталар колдонулду. Украина аскер деңиз күчтөрү түнкү операциянын катуу ракеталык отун чыгарган заводун урганын билдирди. Украин генштабы 2 цех талкаладык дейт. 4 цех жабыркады, көз карандысыз толук текшерүү, бирок азырынча даяр эмес да. Завод Ураган, Смерч жана Торнадо С үчүн катуу отун компоненттер менен байланыштырылат. Алар деген гептил, гексан деген заттарды ушундай ичинде курамында бар болгон ракеталык топливаны жасашат да, мына күйүүчү майларын. Ошонун жардамы менен ракеталар учат. Албетте муну Украинанын кээ бир блогерлери, журналисттери айта баштады. Бул Искандер чыгарган заводу депчи, Искандерлер эми чыгара албайт деп. Бирок бул Воткинск заводу эмес. Искандерлерди Воткинск заводу чыгарат. Алга сокку февралда болгон да. Анан ушинтип Ростов облусунда жергиликтүү бийлик айтымы боюнча 5 киши каза болду, 1 адам жарадар болду. Анан турак жай үйлөргө жана темир жолго ошол жабыркоо болгону билдирилишти да алар.
Украина 18 башунада ошол Прогресс заводуна FP5 Фламинго канаттуу ракетасынын жардамы менен Киевдин маалыматы боюнча эмне көрүнөт, ошол спутниктик дагы ушундай снимактар, сүрөттөр даяр болду. Чатырда тешик жана сырткы конструкциясы зыян, ички зыян көлөмү белгисиз. Стратегиялык мааниси булар Союз 2 чекит 1Б ракеталарын жана рассвет кең тилкелүү спутник топтомдорунун учуру менен байланышкан. Толук иштен чыкты деген доомат ырасталган жок. Ошол бир цех күйдү, бир нече цехтер бузулду, албетте, бирок таза цехтер таза мындай жок деп айтып жатышат орус бийлиги. Албетте бул нерсе баягы бир күн мурда согулса, экинчи күнү ошол тастыкталып жатат да. Анан дагы Москва аймагына электр өчүрүүлөрү болду. 18 башонада мурда күнү 620 Москва облуска багытталды деп Сергей Собянин, мэр Москваныкы, билдирген. Ушуну учкучсуз учактардын санын атап 180 Москва облусунун үстүнө атып түшүрүлдү деген Орусиянын маалыматы келди. 3 чарадар, анын ичинде 10 жаштагы кыз дейт Андрей Воробьев Москванын өкүлчүлүгүнүн сөзү боюнча. Тастыкталган кесепеттер Wildberries компаниясына сынык тийип, компания майда зыян болгонун билдирди. Орусия көзөмөлдөгөн Крымдын түштүк, түндүк, батыш, чыгыш аймактарында электр өчүрүүлөрү кабарланды. Москва облусунда Ликино, Дулево, Орехово, Зуево, мен баса Орехово, Зуевода көп иштегем. 109 трансформатордук подстанция, булактар 5000ден 10.000ге чейин кардар жабыркаган жазды. Тармак жабдуусу бузулушу кабарланган жок, бирок дрон түздөн түз себеп болгон жана Москвадагы жалпы блэкаут ырасталган эмес да. Бирок украиналык каналдар аябай көп ушуну айтышты. 19 башунада кечөө Москвада бензин тарсыштыгы болду да. Эми өкмөттүн чаралары кандай болду? Экспорт дизелге тыюу койду. Шарт сапат талаптарын жумшартуу, мунай продуктларын импорттоо кылышты. Бензин начар сапатта кетип атат. Шмурдяк деп коёшат, баягы машинеге куйсаң, машина бузулуп калып атат да, моторлору, анын топливный насостор бузулуп калып атат. Ошол тартыштык май айында күчөп, июлга карата көпчүлүк региондордо тараган. Ошол жерден НПЗлерге соккулар болгондо, 60% НПЗге сокку болгондо, НПЗлер ошо тиешелүү түрдө бензинди чыгара албай жаткан. Анан кээ бир украиналык булактар боюнча Орусия өзүнүн резервтерин колдонду, резервтер түгөндү бүгүнкү күнү. Анан ошол нерсе бүгүнкү кесепетти алып келип жатат деп айтып атышат да. Анан Лукойл Москва жана областына чектөө киргизген, бирок көлөмүн аттаган жок. Дизель көпчүлүк тармактарда чектелген эмес дейт. Ошол Роснефть 30 дейт литрден, Газпром 40 литрден куят дейт, Татнефть 50 литрден куят дейт, Газпром кадимкиси 60 литрден куят дейт. Ушундай чектөөлөр бар. Логистика зыян саясий деңгээлге чыкты. Ошол Wildberries'тен 18 ошол теке айынан бери кампаларына согуп жатып 24 Wildberries'тин кампасын өрттөдү бүгүнкү күнү Украина. Украинанын жүйөсү Wildberries аскердик товарларды ташыйт жана Россиянын согуштук экономикасын колдойт деп Киев доомат айткан. Владимир Путин болсо өкмөткө талкаланган коммерциялык кампаларды калыбына келтирүү программасын даярдоону тапшырды. Соккулар зыян келтирилерин моюнга алды, бирок аны критикалык эмес деп мүнөздөдү да. Анан мындай согушка кандай ал таасир этет? Мындан карасаң, ири кампалардын өрттөнүшү сактоо кубаттуулугуна жана жеткирүү чынжырына басым жаратты. Орусия биринчи жолу федералдык калыбына келтирүү чарасын ачык сунуштады. Ошо эми мамлекет төлөйт экен ушунда Wildberries'ке да түзмө-түз. Билесиздер, мен бир айтып бергем, маалыматтар жүрөт. Баягы Татьяна Ким күйөөсү менен ажырашканда бир себеби ошо Путин администрациясынын адамдары Wildberries'ке колго алышкан дейт. Эми бул мамлекеттик ишкана деп эсептесек болот, анткени бул анын жанындагы кишилердин колунда деп айтылат да. Бирок аскердик логистика түз таасири көлөмү ачык маалыматта эсептелген эмес да. Бул Wildberries'ке аскердик логистика анчалык роль ойногон эмес. Бирок Орусия азыр өзүнчө дагы украиналыктардай эле ошондой ички системаны жаратып жатышат. Ал ички система боюнча алар деген ушуну баягы аскердик маркетплейс жасайбыз дейт да. Аскердик маркетплейс Украинада бар. Ошо кадимкидей эле аскерлер үчүн Wildberries да, мына элестетсеңер, ошондой нерсени орусиялыктар азыр кайталайбыз дейт, жасайбыз дейт. Ошону иштердин башташты. Эң негизи бүгүнкү күнү ошо бул жерден бир да массалык маалымат каражаттарында бир нерсе айтылбай атат. Ошол марсианин же болбосо жанакындай эле Hornet деген дрондор ошо фронттогу логистиканы такыр жүдөтүштү да, Орусиянын аскерлерин катуу жүдөтүп атышат.
аябай аяктан оор болуп атат, абал бензин жетпей атат, курал өз убагында жетпей атат. Алар деген мындай жөнөкөй грузовиктерге аскердик жабдыктарды, бензинди жүктөп, атайын мындай 4 буруштуу канистр, пластик канистрларга алып барып жатышат. Ал бензинди фронтко, бирок ошону дагы тааныганга үйрөнүп алышты. Украинанын чалгындары жана ошол Hornet дрондорду жаадырып атышат. Анан көптөгөн видеолор чыгып атат. Кечке ошо логистиканы аябай жаман кыркып атышат да украиналыктар. Ошон үчүн фронттордо тартыштык бар болуп атат да. Орусиянын аскерлеринин баягы жабдыктарга, ок-дарыга жана тамак ашка, бензинге жаман катуу тартыштыктар болуп атат. Украиналыктар ошол тартыштыкты уюштуруп жатышат да. Ушундай нерсе болуп жатат. Анан комментарийлерге келесиңер дагы, урматтуу кээ бир көрүүчүлөрүм, урматтуу же кандай, силер деген айтасыңар да, о, Россия сага дагы жетет, Россияны эмне жамандап атасың, батыштын акчасын алдыңбы деп. Мен Кыргызстан үчүн кызмат кылам, кыргыз элине иштейм жана объективдүү так маалыматты текшерип туруп айтып жатам да, жана серепти да, дүйнөлүк серепчилер талкуулаган серепти айтып жатам. Эч ким мага акча төлөбөйт, бирок силердин комментарийиңер өзүнүн салымын кошот да. Анткени комментарий жазсаңар эле ошол YouTube'тун албетте рекомендацияга түшөт, аябай жакшы мындай алдыга жылат да видео. Ошон үчүн силерге бир четинен дагы рахмат, бир четинен акылыңарга келгиле, маалыматты так алгыла да. Анткени силер деген көп учурда ушинтип жазгандар же атайын кызыкчылыгыңар бар, өзүңөр акча алат окшойсуңар ал тараптан, же болбосо жөн эле маалымат менен иштегенди билбейсиздер да. Сиздерде пропаганда мээңерди уулантып салды жана объективдүү маалымат алганда силерге бир тарапты колдогондой көрүнөт да. Мисалы үчүн эгерде ошо калыс маалыматты айтсаң, ал маалымат калыс болуп туруп, бир жактын утулганын же бир жактын утканын сүрөттөсө, силер үчүн ошо утулган жакты жамандап, уткан жактан акча алып мактагандай болуп көрүнө берет да. Анткени бул деген психикалык оору деп эсептейм, баягы акылга сыйбас нерсе. Кичине баягы врачтан текшерип көргүлө, же болбосо өзүңөрдүн жашоого көз карашыңарды өзгөрткүлө да, жакшылап маалыматты изилдегиле. Калыс маалыматты алгандан кийин калыс эле кабыл алгыла да. Абал ушундай. Украинага 52 НАТОнун өлкөлөрү жардам берип, акча берип, чалгындоо берип, жаңы технологиядагы дрондорду берип, украиналыктар өзүлөрү эл катары ойгонуп, өлкөсүнө 20 миллион чыгып кетти да. Ошол Украинадан 25 миллион кишиге чейин чыгып кетти. Калгандары калып атат жана өндүрүштү Европа өлкөлөрүндө уюштуруп, аяктан акча тап, үйлөрүнө жиберип атат, армиясына. Ошондой нерсеге дрондорду өндүрүшкө өтүп кетти. Орусия болсо килейген мамлекет, ресурстары чексиз. Аны жеңиш оңой эмес. Орусия мобилизацияны күчөтүп атат, баягы жашыруун мобилизацияны. Бирок Орусияга эмне жетпей атат? Бүгүнкү күнү кээ бир маалыматтар боюнча пропагандага ушунча катуу берилип кетиптир. Ошо бир кээ бир адамдар мурунку ошол Орусиянын телевидениясында иштеп, анан көчүп кеткендер айтып атышат. Кадимкидей Украина боюнча же болбосо башка нерселер боюнча Орусиянын жогорку деңгээлдеги саясатчыларына дейт, эки жаңылыкты тартышат дейт. Бир жаңылыкты элге көрсөтөт дейт, кичине баягы чындыкка окшош. Анан экинчи жаңылыкты кабинеттердеги телевизорлордон көрсөтөт дейт. Аякта баары жакшы, сонун жеңип атабыз, кыйратып атабыз. Кошомат менен көз боемочулук да мындай. Мындайын айтканда, мындайынан толук калыс маалымат бербей, жалаң баары жакшы шеф, баары жакшы деген маалыматты берип атышат да. Ошону менен кошоматчылар толугу менен тигилердин жогорку деңгээлдеги ошо саясатчылардын көзүн жаап салып атышат да. Алар деген башкача дүйнө жашап атат да. Биз жеңип атабыз, укмушпуз, кыйынбыз деп. Ошон үчүн алардын кылган чечимдери ката болуп атат. Ката болгондуктан согуштан да сапат көрсөтө албай жатышат да. Ресурстар толтура, чексиз ресурстар, сапаты эң төмөн да. Ошондуктан Украина шанс алып, кандайдыр бир карманып, тиштенип, кандайдыр бир кичинекей болсо да ийгиликтерге жетишип атат. Бирок Украинага оңой эмес. Украина жалгыз болсо тез эле жеңилмек да. Бул Украинаны бүт баягы Будапешт келишими боюнча кепилдик берген өлкөлөр, Британия, АКШ, ошол эле баягы евро биримдиктер Орусиядан чочулашкан, булар Орусия бизди басат окшойт деп. Анткени пропаганда каналдарында Соловьевдер айтып атат, Европаны, Американы баягы радиоактивдүү чаңга айлантабыз дейт. Европаны Лиссабонго чейин барабыз. Өтүктөрүбүздү Лиссабондо жана Португалиядан деңизинде, Атлантика деңизинде жуйбуз деген сөздөрдү Соловьев башкалар тынбай айтып атат. Европалыктар аны угуп жүрүп, азыркы кезде Украинаны Путинге бергиле, Путин каалап атса бериш керек да деп коюп отурушкан. Бирок украиналыктар катуу туруштук көрсөткөндөн кийин, кой Украинаны ошо Орусияга каршы колдонолу деп аларга акчаны чачып атат. Европа чачып атат. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн ушундай абал болуп атат. Бул объективдүү чындык.
Ошон үчүн эсиңерге келгиле да жанакындай комментарий жазгандар. Анан операциялык эффект бирок ири компаниялардын өнүктөнүшү ушул мындай басым жаратып атат логистикага албетте. Бирок ал басым азырынча дагы эле кичинекей, жетиштүү эмес да Украина жеңгенге. Саясий билдирүүлөр кандай болуп жатат ушул жаатта? Ошол бир окуя 3 башка рамка болуп атат. Владимир Зеленский айтып атат, соккулар Россиянын согуш жүргүзүү потенциалын конкреттүү объектилине келтирилген зыян деп айтып жатат. Анан ошол зыян аркылуу алардын жөндөмүн азайтыш керек дейт. Анан печенегиге да жооп бересиңер деп айтты да. Сергей Лавров болсо Москва облусунда колдонулду деген британиялык дрондордун боюнча Британия согушунун катышуучусу катары каралышы мүмкүн деп эскертти. Эми Лавровдун кыйгач сөзү эмнени билдирет? Биз билебиз дейт, алгач жолу британиялык дрондор Орусияга каршы колдонулду дейт, терең соккулар жасаганга. Эми дейт, мындай намек да, мындай айтканда кыйгач сөз. Британияга биз чара көрөбүз деп атат. Кандай чара көрөбүз? Балким Британияга кол салабы? Британия да ядердик держава, аны унутпаш керек туугандар. Бирок ошол Британияга кандайдыр бир чараны көрөбүз дегендей болуп жатат Орусия. Анан куралдын келип чыгышы көз карансыздык булактар менен тастыкталган жок азырынча Британиялык экеничи, бирок Британия жардам берип атканы белгилүү. Мен ойлойм, бул деген баягы Flamingo FP5 боюнча сөз болот. Анткени Flamingo FP5тин жабдыктары азыркы күндөгү бир кездерде Британия тарабынан өзүнүн баягы абалына жеткирилген да, мындай иштеп чыгуу абалына. Энди Бёрнам дагы Британиядан айтып чыкты, ошол Британиянын өкүлү. Британия Украинаны 100% колдой турганын билдирди. Лондондун түз катышуусу тууралуу Москва дооматын четке каккан саясий жоп катары айтылды да. Анан кеңири контекст эки тарап тең жарандарын атайлап бутак алган четке кагат. Бирок ачык булактарда жарандык курмандыктар жана коммерциялык объектилердин зыяндары мындай документтештирилди да, мындай айтканда. Бул деген сыныктары жөнөкөй адамдарга тийип атат. Жөнөкөй адамдар жабыркай баштады көп. Ошентип баягы 4 күн ичинде чыккан негизги тыянак ушундай болуп атат да. Өндүрүш, логистика, Кривой Рог, металлургия жарым-жартылай токтоду Украинада. Одесса, Измаил дан сата албай атышат да Африкага. Бул деген Африкада ачкачылыкка алып келиши ыктымал. Ошол Орусияда Каменский, Wildberries кампалары жана Прогресс боюнча зыян катталып жатат. Украинада эң оор бир жоготуулар эпизоду печенеги 10 адам каза, 18 жарадар. 19-башунада Херсон маршруткасында 4 Житомир полициясында 2 адам каза болгону. Энергетика жана күйүүчү май Крымда өчүлөр тастыкталды. Москва облусунда локалдык көчү жөнүндө маалыматтар бир жалпы шаардык блэкаут жок деп тастыкталды. Россияда бензин лимиттери жана кезектер кайра күчөдү, ушул да тастыкталды. Резервтер түгөнгөн окшойт. Госмат резервтер бүттү. Белгисиз бойдон калгандар ушул бул деген Орусия айтып аткан чоң сандагы украиналык дрондор. Ал бир да жак тастыктабай атат. Прогресс толук иштен чыкты деп Украина тарабы айтканы менен Орусияны тастыктабай жатат. Жана Каменскийде бардык зыян көлөмү көз карансыз толук ырасталган эмес, ал бүт зыяндар дагы эле ырастоого муктаж. Мен ойлойм, Орусияда бул комплекстер чоң да, аны 1-2 соксоң, 1-2 күйсө, баары бир анын калган бөлүктөрү калат да. Туурабы? Анан Алма деген заводдо күйүп кеткен, ошол Алманын коммерциялык директорунун кайрылуусун уккам. Интернеттен алда ыйлап атат, 35 жыл ушундай Алма деген заводун курдук элек Москванын четинде, Подмосковьеде. Эми дейт 35 жылдык эмгек бир түндүн ичинде жок болду деп бүт жабдыктар күйүп кетти деп атат. Бирок складтар аман калыптыр, акта ошол жарым жылдын ичиндеги бүт жасаган продукция аман калыптыр да. Ага болсо украиналык блогерлер айтат, бизде адамдар өлүп атат, а силер болсо завод күйдү, товар күйдү деп ыйлайсыңар, Wildberries'ин сатуучулары деп атат да. Ушундай биздин да ишкерлер унчукпай атышат, кыргыздардыкы, анткени кээ бирлери Украинага боору ооруп атышат. Бирок ошо менен бирге жүрөктөрү сыздап атат да, анткени кредиттери канча товарларды жасады, баарын Россияга жиберди. Кээ бир аябай акылдуу адамдар чыга калды, ошол складтарга распределение кылбайсыңар деп, мынакей 24 склад күйдү. Ошол 24 складка распределение кылган ишкерлер да жабыркады да. Ошондо баягы жолдо болуп жаткан кардарга курьер менен алып барылган товарлар эле аман калыптыр да, калгандар баары күйдү. Ошондой нерсе болуп жатат. Эми кичине рубль боюнча айтсак, рубль кичине кунун жоготту. Кызыктуу нерсе. Путин болсо ошол Зеленский жарыялагандан кийин 40 күн ушундай тынчтыкка күчкө салуу менен келтирүү операциясын жарыялайм дегенден кийин негедир Орусиянын алыскы региондоруна кетти.
жана ошол алыскы региондордо Сибирь, алыскы чыгыш, Дальний Восток ушул жерде жүрөт да, баягы каттап. Якутия, баягы ушул Урал, Алтай тараптарында да. Негедир Орусиянын ичинде сөздөр күчөп атат, мобилизация күзгө болот деп, бирок акыры маалымат мындай чыгып атат. Серепчилүүлөрдүн айтуусу боюнча мунуга мен да кошулам. Азыр мобилизация жүрүп жатат туугандар. Мобилизация боюнча приказ 2022-жылы чыккан. Мобилизация бул деген жарым-жартылай же болбосо бөлүнгөн мобилизация деп аталат. Азыркы кезде мобилизациянын күчө түшөт. Мобилизация күчөгөн соң кайсы шаарларды бул мындай тийиши мүмкүн да. Мындайдан караганда мобилизация төмөнкү шаарларга кирет. Эми шаарларга эмес, аймактарга гибриддик мобилизация болот. Көбүнчө региондордо эч кимди албайт. Бүгүнкү күнү ошол улуттук республикалардан алуудан баш тартып жатышат да. Анткени аяктан ансыз деле бүт эркектерин алып кеткен, кошумча жаш балдарды алып кетсе, ушул жерлерден жарылуулар болот деп күтүлүүдө. Мындай жарылуулар жана ошо бөлүнүү боюнча сөздөр, карама каршылыктар, федералдык бийликке ошол каршылык көрсөтүүлөр болот деп күтүлүүдө. Ошон үчүн улуттук республикаларда, алыскы аймактарда мобилизацияны токтотот дейт жана көбүнчө орустар жашаган аймактарда күчөтүлөт дейт да. Эң биринчи райондор бул деген Саратов, Волгоград, Омск, Новосибирск, Оренбург, Иркутск, Кемерово, Пенза, Ульянов, Киров, Тверь, ошол Волгоград, Свердловская, Челябинская, Самарская, Нижегородская, Ярославская, Рязанская, Ивановская областтарда, анан Краснодар, Алтай, Кызылжар, Красноярский жана Пермский крайда ушундай набордорду баштайт дейт. Ал деген бир шаарда тынч болсо, экинчи шаардан кадимкидей эркектерге аңчылык кылат дейт. Бусификация кылат Киевдегидей. Киевде бусификация кылат го призывниктерге. Дал ошондой эле. Албетте мобилизация болуп атат деген эч кандай сөз чыкпайт дейт. Анан эң чоң мындай зоналар дейт, бул спальный райондор болот да, элдер жыш жашаган жерлер болот. Чоң ушундай айылдар болот да. Эң биринчи алыскы айылдарга көңүл бурушат дейт, орустар жашаган көбүнчө. Анан ошону менен бирге украиналыктар фейк чыгарып атат, эч кандай мобилизация жок деп массалык пропаганда башталат. Анан ошол жерде кээ бир сюжеттер чыга баштайт. Жаңы Орусиянын жарандыгын алган Борбор Азиянын мигранттары, Африканын мигранттары, Индиянын мигранттары жаңы паспорт алган. Аналардын баарын ошол силерде Орусиянын өкмөтүнүн астында бүгүнкү күнү милдетиңер бар деген атайын 1 жылдык аскердик службаны өткөрүшүңөр керек деп туруп, алардын баары мобилизацияга чакырат, кармашат жана согушка жиберишет. Ошон үчүн туугандар, кыргыз жарандары, эгерде сиздер жакынкы арада эле ошол жакынкы 5 жылдын ичинде Орусиянын жарандыгын алган болсоңуздар, ошондой нерселер башталары менен Кыргызстанга келип көчүп кетиңиздер же башка өлкөгө барып иштеңиздер, ушундай да. Эмесе сиздерди, эгерде силер согушка жарамдуу болсоңуздар, кичине ден соолуңар жакшы болсо, өзүңөр эркек киши болсоңор, аялдарды да мобилизацияга тартабыз деген ойлор бар. Серепчилер айтат, ошо аялдарды тартышат деп. Анда силерди согушка жиберип салышы мүмкүн да. Ошону жарандар тартып алат жана интернетке жайылтат. Буга эч кандай чара көрө албайбыз деп айтып жатышат Орусия тараптан. Ошон үчүн аларды Украинанын атайын психологиялык операциясы катары алар айтышат да, баягы дипфейк жасады деп. Ушундай нерсе болгон жатат туугандар. Ошо мобилизация болот. Эми жалпы геосаясий контекстте эмнеге Орусия менен Украина ортосунда согуш күчөп атат? Эмнеге батыш өлкөлөр дагы кошул колдоп атат, Украина дагы курал ыргытып, Орусия болсо ушундай кандайдыр бир цуцвангка келип алды. Ошо жогорку деңгээлиндеги башчылар негедир жок, биз жеңебиз, биз чоңбуз, биз деген укмушпуз, биз кыйынбыз, биз баарын титиретебиз деп алар деген эч кандай согуш токтогонго барышпайт. Анткени алар бир четинен аларга дүйнөлүк ушундай күчтөрдүн буйругу бар да. Алардын балдары, бүт байлыктары батыш өлкөлөрдө. Алардын бүлөлөрү, эң кымбат алар үчүн кишилер бүт батыш өлкөлөрдө жашайт. Ошон үчүн батыш өлкөлөр буларга таасири бар. Алар деген согушту уланткыла деп ишендире беришет да. Уланткыла, жеңесиңер, Украинаны таштайбыз. Жеңесиңер, уланткыла деп эле маалыматты айтып. Силер укмушсуңар, күчтүүсүңөр, силер кыйынсыңар. Силердин балдарыңар биздин университеттерде окуп атат, силердин кыздарыңар бизде жашап атат, жарандыкта, мынакей колубуздун ичинде дейт да. Силер болсо уланткыла, жеңесиңер деп эле алардын башын эле точат. Бир четинен коркутуп, балдар аркылуу бир четинен ошо согушка катыштырып да. Украинаны бир четинен басаңдатып, өтө катуу жеңип баратса, акча бербей коюп, патриот бербей коюп, анан утулуп барса, кайра акча берип, ошо чалгындоону берип, кайра Орусияны жакшы сокконго жардам берип жатат. Анткени мен деген мурунку бир видеолордо айтып бергендей эле,
дүйнөлүк ошо элита көбүнчө бул деген чоң корпорациялардын башчылары, аскердик, финансылык, топливолук корпорациялардын башчылары, мындай айтканда эң бай адамдар жана ошо көбүнчө АКШ, батыш өлкөлөрүндө, чыгыш Азияда көбүнчө жашашат алар. Алар ар кайсы фирмалардын башкарып келет, бири менен макулдашышат, сүйлөшүшөт, кандайдыр бир буларды глобалдык өкмөт десек болот да, мындай айтканда. Бирок масондордой кабыл ала албайбыз. Анткени булар масондор эмес да, булар ар кандай адамдар. Жарымы атеисттер, жарымы динчилер да, бирок көбүнчө булар аябай циниктер да, алар акча жашайт. Ошон үчүн чогулуп алышып, ушундай планетанын тагдырын кээде чечип коет да. Булар ошо Орусия аябай алсырасын деген ойдо, жана Кытайды алсырасын деген ойдо да. Ошон үчүн Орусия менен ал үчүн толугу менен ошо Кытайдын соодасын басаңдатып, Орусия тарабынан согушту улантып, бул деген Борбор Азияга шанс да, ошо ШОСта чоң шанс бизге, Кыргызстанга. Жолдорду Кытай менен Европанын ортосундагы сооданы биз аркылуу өткөрүшүбүз керек, анткени Орусия аркылуу өткөрүш кыйын болот. Ошо Орусияны алсыратып, бирок такыр жок кылдырбай, узак убакытка согушту да кайра созобуз дейт. Бул эмне дегени? Бул алар үчүн идеалдуу вариант бул согуш бүтпөс болсо да, 1-2 жыл эмес дагы, 10 жыл дагы болсо, 20-40 жыл, 50 жыл тынбай жүрө берсе, буларга тим эле эң сонун сценарий да. Ошон үчүн булар ошондой кылганга аракет кылышат. Орусия жеңилип баратканда Украинаны кысышат, Украина жеңилип баратканда Орусияны кысышат, Украинага жардам беришет. Ушул согуш улана берет да. Эми прогноздор бар, эмки жыл үшүтүү болот деп, тоңдуруу болот деп. Ошондой үмүттөр бар, эмки жыл тоңдуруу болсо экен. Бирок жалпысынан ушундай да, геосаясий жактан ушундай. Иш жүзүндө, практикалык жүзүндө азыр ШОС болот, бизге 21 президент келет. Бир нече өлкөнүн президенттери келет. Кытай аркылуу бизге ошо Борбор Азияга товаропоток, логистиканы биз деген жасашыбыз керек. Биз бизнес жасашыбыз керек, жана армиябызды бекемдеп, акылдуураак болуп, ушундай узак согушка жол бердирбей, Афганстандын ичинде тынчтык орнотуп, Иран менен согушту бүтүрүп, Иран менен тынчтык орнотуп, Кытай менен Европа ортосундагы соода кылып, ошо глобалдык ушундай ошо чакырууларга туруштук бергенге ушундай муктажбыз да, биз деген парс ошо бизге. Биз ошо менен алек болушубуз керек. Ал эми түшүнүшүбүз керек да, бул жерден жалпысынан ушундай чоң оюн болуп аткандан кийин, ушул чоң оюн дагы уланат окшойт. Ушундай болуп атат, туугандар. Бул жерде чынын айтканда, ошо согуш башталар менен Украина менен Орусиянын ортосунда кожо Украинадан да кетти, Орусиядан да кетти да. Кожо жок, кожолору сыртта. Булар болсо алданып эле, же болсо атайын буйрук чыгарып эле ушуну өзүн өзү жок кылып атышат да. Бирок Борбор Азияга жана Орток коридор өлкөлөрүнө бул тарыхый шанс да. Өскөнгө, өнгөнгө, күчтүү мамлекеттик блокторду түзгөнгө өтө сонун тарыхый шанс. Жана бизнес жасаганга албетте. Ошон үчүн туугандар, бизнес планды мисалы үчүн муктаж болсоңор, инвесторлор келет азыр ошол ШОСтун алкагында, же болсо банктардан кредит алам десеңер, же кандайдыр жол менен ушул ишкерчиликти өнүктүрөм десеңер, же эмигрант болуп өлкөгө кайрылып капиталым бар, банктан кошумча кредит алып иш баштайм десеңиздер, сиздер деген ушул бизнес планга муктаж болосуңар, ТОго муктаж болосуңар, анткени мамлекет ушул ТОну алганда гана участок берет, жер тилке. Ошондо бизге кайрылгыла, биз деген сиздерге видеонун астында телефон бар, ТО бизнес план жазып беребиз, 23 жылдан бери тажрыйбабыз бар, сонун деңгээлдеги документтерди даярдап беребиз да. Аны каалаган тилиңерди көбүнчө баягы кабыл алган орус, кыргыз тили, англис тили, кытай тилине даярдап беребиз да, сиздердин сурооңор менен. Ошондой, сиздер менен Искендер Шашиев болду, саясаттануучу, экономист, бизнес пландоо боюнча эксперт. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.